Кыргызстанда 1-июндан тарта Учкун ачык акционердик коомунун басмаканасынан чыгарылган паспорттор бериле баштайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Замирбек Кожомуратов билдирди. Анын айтымында 1-чи партиясы басылып чыгып алынды. 1-июндан тарта ата мекендик өндүрүштөгү паспорттарды бере баштайбыз, деди ал. Министрдин орун басары паспорттор сапаты жагынан мурдагыга салыштырмалуу жакшыраак экендигин белгиледи. Эскерте кетсек, буга чейин паспорт, техпаспорт жана айдоочулук көлүктүн бланкалары чет өлкөдө жана жеке компаниялар тарабынан чыгарылып, мамлекет ага жылына 15 миллиард сомго чейин акча төлөп келген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев үстүбүздөгү жылдын 28-30 майында Италияга иш сапары менен барат. Ведомстводан билдиришкендей, Жээнбек Кулубаевдин сапары Италиянын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Антонио Таянинин чакыруусу боюнча уюштурулган. Сапардын жүрүшүндө Жээнбек Кулубаев Борбор Азия, Италия министрлеринин жолугушуусуна катышат. Ошондой эле Италия расмий өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Ички валюта рыногунда алмашуу курсунун ийкемдүүлүгү сакталууда. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Улуттук банктын байланыш жана эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысынын орун басары Иличбек Султанкулов билдирди. Улуттук банк өзгөрүлмөлүү алмашуу курсунун режиминин алкагында валюта курсунун кескин өзгөрүшүн алдын алуу максатында валюталык соодага катышат. Жыл башынан бери жөнгө салуучу орган 9 интервенция жасаган. Анын 7си чет элдик валюта сатып алууга багытталып, жалпы 113 миллион доллар сатып алды, деди Султанкулов. Өз кезегинде Улуттук банктын экономикалык башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбеткул кызы өлкөдө алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүү режими сакталып, рынок динамиканы өзү аныктай турганын белгиледи. Азыркы учурда алмашуу курсунун ийкемдүүлүгү сакталууда жана буга байланыштуу чет элдик валютага суроо талап төмөндөп, сунуштар жогорулады. Бул өз кезегинде алмашуу курсуна таасир этүүдө, деди ал. Улуттук банк валюталык интервенцияны алмашуу курсун текшилөө максатында жүргүзөт. Эскерте кетсек, Кыргызстандын Улуттук банкы доллардын расмий курсун төмөндөтүүнү улантууда. Бүгүн 28 майга карата 1 доллар 88 сом 98 тыйынды түздү. Юстиция министрлигине караштуу пробация департаменти Ички иштер министрлиги менен биргеликте жаңы бөгөт коюу чарасы катары электрондук байкоо пилоттук долбоорун ишке киргизди. Юстиция министрлигинен билдиришкендей, биринчи жолу Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясынын тергөөчүлөрү бөгөт коюу чарасын электрондук байкоо түрүндө колдонду. Электрондук байкоо бул аралыктан идентификациялоо мүмкүнчүлүгү менен айыпталуучунун турган жерин контролдоону камсыз кылган мониторингтин заманбап системасы. Система электрондук билериктер аркылуу, ошондой эле уюлдук телефондогу мобилдик тиркеме аркылуу ишке ашырылат. Электрондук байкоонун негизги өзгөчөлүктөрү: электрондук билериктер билекке тагылат жана аларды алып салууга же кайра программалоого болбойт. Жабдууларды жок кылуу аракеттери бузуу сигналын иштетет. Мобилдик тиркеме айыпталуучунун телефонуна орнотулат. Мында белгиленген убакыт аралыгында рандомиялык тартипте Face ID функциясы аркылуу аралыктан идентификациялоону ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү берилет. Электрондук байкоонун негизги артыкчылыктарынын бири бул үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө анын эффективдүүлүгү. Система айыпталуучулардын айрым адамдарга же аймактарга жакындоо радиусун чектеп, жабыр тарткандарга кошумча коргоону камсыздай алат. Электрондук байкоо пробация департаментинин мониторинг борбору аркылуу 24 саат бою адамдын кыймылын үзгүлтүксүз көзөмөлдөөнү камсыз кылат. Тергөөчү же судья тарабынан белгиленген бул бөгөт коюу чарасынын шарттары аткарылбаган учурда пробация органдары эреже бузууларга тез чара көрө алышат. Белгилей кетсек, бул чара өзгөчө оор кылмыштарга жана зомбулук көрсөтүү менен байланышкан оор кылмыштарга айыпталган адамдарга карата колдонулбайт. Мындан тышкары, пробация департаменти пилоттук режимде жазаны аткаруунун же шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуунун алкагында пробациянын кардарлары болуп саналган адамдар үчүн электрондук көзөмөл системасын ишке киргизди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына алайык, бүгүн 28 майда күндүн экинчи жарымында Баткен облусунда Тоолу жана Тоо этектериндеги райондорунда, 29-30 майда Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын Тоо жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.
оркестр добуштарынын угумдуулугу жакшыртылган, мүмкүнчүлүгү кеңейтилген кыяктан жана комуздун түрлөрүнүн доолбастан турат. Ага ошондой эле габой, флейта, фагот, бас кларнет, флейта жана 4 кылдуу домбуранын түрлөрү жана башка аспаптар менен коштолуп ойнолот. Негизи Ош шаарында алгачкы ирет тарыхта биринчи жолу ачылды десем жаңылышпайм. Себеп дегенде Ош шаарында көптөгөн биздин ушул оркестрди ачам деп жүргөн улуу инсандарыбыз, алкар инсандарыбыз көп эле. Алардын бири Сайдырахман агайыбыз ошол Болуш Матазинов атындагы Рыспай Кадыровдун алдында түзүлгөн оркестрди жетектеп жүргөн. Ошол агайыбыз дагы көптөгөн аракет кылып, насипкен Ош шаардык маданият башкарманын алдында 2024-жылы ошол Бакыт Жетегеновдун колдоосу менен, Ош шаарынын мэриянын коллективдеринин колдоосу менен алгачкы ирет тарыхта биринчи жолу ачылды Ош шаарында. Кыргыз эл аспаптар оркестри деп ачтык. Сахнанын артында болсо кызуу даярдык жүрүүдө. Алгачкы жолу Ош шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестри түзүлдү. Чыгармачыл топ бүгүн көрүүчүлөргө концерт беришти. Ар бир инструменттин өзүнүн звучаниясы болот да, анан өзүңө деле жоопкерчилик чоң болот. Ар бир биздин чыгыткан үнүбүз дагы салым кошот оркестрдин чыкканына. Анан ошо мен быйыл ошо оркестр быйыл ачылды, мэрия оркестр. Ошо ачылгандан баштап эле кошулуп келдим. Бул көптөн күтүлгөн, көптөн баягы жаш чыган музыканттар, башкалар сагынган күткөн оркестр ачылды. Анан экинчи жагы албетте аябай зарыл бизге өзүбүздөн калган нокура чыгармаларды ойноо, бирок баягы заманга талабына жооп берүүлүк кылып, заманбап кылып, жакшы жеңил вариантта профессионализмди бийик деңгээлде көрсөтүп берүү ал дагы жакшы да. Бул музыкалык дүйнөбүз өзүңүздөр билесиздер чексиз да. Ар дайым жаңылоого муктаж да. Ниязалы Борушев атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын чыгармачыл жамааты эл аспаптар оркестринин курамын түзүп, урма, үйлөмө жана кылдуу, чертме аспаптарды күйгө келтирип, көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашты. Улуттук аспаптарды алганбыз. Мисалы, кыяк, буюрса дагы кыяк аспаптарында окшош прима кыяктар болду, комуз аспабы, чоор аспабы, урма аспаптар баары кетти. Кудай буюрса. Мындан дагы өнүктүрүүгө дагы буюрса убакыт бар бизде. Жаш муундар булар негизи баары Ниязалыда окушат, студенттер көпчүлүгү. Ошол жерден бизде мисалы түштүктө музыканттар жетишсиздик болгондуктан студенттер менен иштешебиз көбүнчө. Оркестр чыгарманы түрдүү аспаптарда кошулуп аткаруучу музыканттардын коллективи. Симфониялык кыл аспаптар, үйлөмө аспаптар, эл аспаптар, эстрадалык, джаз жана башка түрлөргө бөлүнөт. Эл аспаптар оркестри улуттук чыгармалардын уюткусу катары репертуары көп кырдуу болот. Таанымал чыгармалар менен катар элдик эски чыгармаларды да жаңы форматта иштеп чыгышыптыр. Негизи оркестрдин күйөрмандары жашарышы керек деген талап менен концерт коюлду. Себеби музыкада эч кандай чек болбошу керек. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Айтылуу Төкөлдөштүн 4 кызынын бири СССРдин жана Кыргыз СССРинин эл артисти Сайра Кийизбаеванын атын алып жүргөн Бишкек шаарындагы номер 8-балдар искусство мектебинин 50 жылдык юбилейлик концерти болуп өттү. Майрамдык иш-чараны мектеп жамааты Бишкек шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгы менен биргеликте Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын чоң залында өткөрүштү. Биздин бүгүнкү иш-чара ошо Бишкек шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгынын алдындагы 8-Сайра Кийизбаева атындагы балдар искусство мектебинин 50 жылдык мааракесине арналган. Бул иш-чараны ошол мектебибиздин мугалимдери жана ошол жерде окуган биздин балдардын күчү менен даярдалып, камданып бүгүн мынакей тартууламжытат. Бул иш-чарада айтып кетчү нерсе
албетте Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен, анткени биз ошол мектебибиз шаарыбызда бизде 10 музыкалык мектебибиз бар, балдар мектеби. Анын баары тең ошо мэрия тарабынан каржыланат. Анан биздин маданият башкармалыгынан баягы башкарылып, ушундай ар кандай иш-чараларды ошо планга коюп, программаны өткөзүп турабыз. Концерттик программанын жүрүшүн дал ушул окуу жайдын окуучулары көрккө бөлөштү. Алардын арасында колумузда кол ойноткон Айгерим карындашыбыз да бар. Учурда ал Бишкек шаардык номер 52 мектеп гимназиясында 8 класста окуса, балдар искусство мектебинде 4 классты аяктап жатат. Сайра Кийизбаева атындагы мектепте 2023-жылы бери окуйм. Ал убакта көп нерселерди үйрөндүм. Көптөгөн концерттерге катыштым. Ушул жылдагы Ноорузда площадька барып ойнодук. Көптөгөн ийгиликтер менен келатабыз. Комузга ушу кичинекей кезимден бери концерттерди көрүп, комуздан ойногондорду көрүп шыктадым. Баргым келип, чоң энем менен алып барган. Ал эми уюштуруу иштеринин сап башында турган Шааркан Исмаилова бул билим уясында сахналык кеп сабагынан билим берет. Анда ал ар бир кыргыз ыры өзүнчө тарых жана энциклопедия экенин белгилөө менен бирге бардык туура эмес ырдалган ырлардын алдын алса болоорун айтат. Азыр биздин кыргыз эстрадасында деги эле классикалык ырларды аткарып чыгарганда биздин ырчыларыбыздын сөздөрү түшүнүксүз болуп калып атпайбы ырдап аткан убакта. Ошон үчүн балдарга мындай жардам берип, кандай туура сүйлөш керек, кандай так сүйлөш керек, эмне жөнүндө ыр болуп атат. Ар бир ыр өзүнчө эле бир тарыхта. Же спектакль деп койсо да болот, туурабы? Ошо балдар азыр сөз маанисине башкачараак мамиле жасай башташты. Бул абдан жакшы. Анан жаттабады эле мындай жазылып турат, мен ошон үчүн ушинтип айттым дегендер көп болуп атпайбы? Ошондойлордон арылыш керек. Анан биздин кыргыз тилибизди өнүктүргөнгө мен аябай кызыктармын да. Анан программанын көпчүлүгүндө репертуарды өзүбүздүн тилибиздеги чыгармалар, музыкалар жаңырып турса деп ойлойм да. Бишкек шаарындагы номер 8 балдар искусство мектебинде жалпы 200гө чукул окуучу билим алат. Мектепте шарттар жакшы каралып, балдардын шыктануусуна жакшы шарт түзүлгөн. Бакытбек Болсунов, Азамат Бакиров, Азия ТВ, Бишкек.